Президент Сооронбай Жээнбеков коронавирус инфекциясы менен күрөшүүдө көрсөткөн кайратманы жана ак ниет эмгеги, туруктуулугу жана чыдамкайлыгы, жарандык милдетине берилгендиги, адам өмүрүн сактоо ишиндеги кесипкөйлүгү үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыкка ылайык 90 адам сыйлоого көрсөтүлдү. Сунуштамаларга ылайык даңк медали менен сыйлоого 9 адам, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы ардак намын ыйгарууга 21 адам жана Кыргыз Республикасынын ардак грамотасына 60 адам сунушталган. Анын ичинен Саламаттыкты сактоо министрлигинен 58 медицина тармагынын өкүлдөрү, 6 студент-волонтер, өзгөчө абал киргизилген шаарларда жана райондордо милдеттерин жоопкерчиликтүү аткарган Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын 6 кызматкери, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 6 кызматчысы, коомдук коопсуздукту сактоого зор салым кошкон Ички иштер министрлигинин 6 кызматчысы сунушталган. Мындан тышкары пандемиянын кесепетинен улам чет өлкөлөрдөн чыга албай калган Кыргыз Республикасынын жарандарын мекенине кайтарууга кылган иш-аракети үчүн Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин кеңешчиси жана Кытай Эл Республикасындагы элчилигинин 3-чү секретары көрсөтүлгөн. Ошону менен бирге өлкөдөгү кырдаалды талыкпай чагылдырган массалык маалымат каражаттарынын 6 өкүлү киргизилди. Журналисттердин арасында ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын башкы директорунун орун басары Жумамедин Сулайманкулов, жаңылыктар дирекциясынын директору Чолпон Кармышакова да бар.